Оппо, бул экөөнүн кылыгы карсада калтырбайт тура, деп Саадат эне да күлүп жиберди. Анан өзү менен ала келген кымызын куюп, баарына сунду. Мына, ата баланы карап койгулачы. А эже, Нукенин эле кичинеси бир уруп, кичирейтип койгондой. Ооба, туура айтасың, деди Саадат эне. Ынжыктыгы да, боорукерлиги да өзү. Нургазы мына экинчи ирет чоңойтуп жатам деп жүрөт, Кудай кааласа. Адилет болсо коркконунан көзүн алайтып, Адемиге жабышып алган. Келчи учурашалы дешсе да болбой, ордунан жылбай койду. Көрдүңбү? Сени көрүп менин уулумдун да жүрөгү түшүп калды го, деп бусурманкул дагы тамашага салды. Чыгып, сакалыңды алып келчи. Сыртта кой союлуп, казан асылып, эт кайнап жатты. Камыштан токулган чийдин үстүндө аппак жумурткадай тоголоктогон куруттар жайнап, арасында кичинеси да чоңу да бар. Кечки тамактан соң түн кирип жатаарга камынышты. Жарык жок болгондуктан ортодо чырак улпулдоп күйүп турат. Адилет көзүн алайтып жалдырап жарыкты тиктеп отурат. Колу менен кармагысы келип улам-улам сунулат. Бир кезде Нургул жеңе комуз алып кирип, чертип катырардап кирди. Үнү ушунчалык сонун, уккан сайын угуң келет. Шаңдуу отуруш болуп, кол чаап, Нургазы кайра-кайра ырдатып суранып отурду. Ошентип ошол түн узакка созулду. Бул жайлоодогу биринчи күн эле. Эртең менен Адеми эртелеп туруп, Нургул жеңеге жардам берип, уй саап тамак ысытты. Экөө бат эле тил табышып кетишти. Сурашып отуруп, бири-бирин жакындан таанып табышты. Нургулга Адеми абдан жакты. Адемиге да Нургул өзгөчө жылуу сезилди. Өткөн кеткенди айтып берип, каткырып күлдүргөн, шандуу, иштин майын чыгара билген жан экен. Анын жүрүм-турумун карап отуруп, Адеми илгерки кыргыз келиндерин элестетти. Тамакка турарда Адилет ойгонду. Эч кимге конбой, уйкусураган бойдон Адемини чакырып, мойнуна асылып алды. Апасы кылып алыптыр го, деди Нургул жылмайып. Ооба, турса отурса Адеми. Мени караганы келген болчу, неберем ээлеп алды, деди Саадат эне да күлүп. Адилет Адемиге абдан көнүп калган. Адеми анын жүзүн жууп, тамак берип, чогуу айланып жүрдү. Ат минип жайлоону аралап келели деп, Нургазы менен Бусурманкул мылтыктарын асынып жөнөп кетишти. Адеми болсо Нургул жеңе менен Саадат чоң энени өзөндүн жээгине алып барды. Суунун муздактыгы чыныгы айдай. Тиш кашатып, мээлди зыркыратып таштайт. Түнүктүн ичинде андагы балыктардын сууда сүзүп жүргөнүн көрөсүң. Күн шооласы түшүп, сууга жылтырап, баарын айнадай көрүнөт. Аябай чоң таштар, кудум бирөө тизип чыккандай абдан кооз. Суунун жээгиндеги майда турлуу туркун таштар, гүлдөр, сары, кызыл, көк, ак түстөрдө жайнап жатат. Андан аңкап чыккан жыт кайталангыс, башка эч жерде таппайсың. Бул жердин кооздугун көрүп, ата-бабаларыбыздын мурасын сактап, келечек муунга өткөрүп бергенине ыраазы болосуң. Адеми Нургул жеңе менен каткырып күлүп, Саадат чоң энени айлантып жүрүштү. Кумдуу жерге барып, буттарын кумга комуп, топурак кечип, дем алып, кечинде өз үйгө кайтышты. Нургазылар болсо ичак эле кирген болчу. Алар уулап, коюн, кекилик, чулдук, жапай ордок атып келишкен экен. Бөз үйгө аз калганда өткүн катуу ношорлоп жаап, күйүп жиберди. Саадат чоң энени шаштырышып ичинерде, кыз болбой калгырлар, деди. Эже, болумуз, азыр суу болобуз, деп Адеми үн кошту. Ай кызым ай, жаш кезинде баары керемет көрүнөт, деп Саадат эне жылмайды. Баары шашылып бөз үйгө кире качышты. Бөз үйдүн эшигинде жамгырга колун тосуп, жылмайып турган Адемини Нургазы тешетиктеп карады. Кээ бир кылган кылыктары, кудум Тургунайды эстеткендей, ар сөзүнө жылмайып жооп берүү, сылык сыпаттуу, назик мүнөзү көз алдына келип турду. Группалаштары менен жайдоого ойногону чыкканда, жааган жамгырга колун тосуп, сүйүнүп карап турган Тургунайды эстеди. Маанайы түшүп, өткөн күндөрүн көз алдына тартты. Жаштыгында кетирген каталарына, азыр ичи күйүп атын ойлоду. Ошентип ал күнү да түнөп калышты. Түн бир окунда онтогон Адилеттин дабышынан уйкусу качып койгонду. Жанында жаткан Адилетке үн чыгарып, чекесинен өпүп, денеси кызып, дем алышы оорлошуп жаткан. Жарык жок, эмне кылышын билбей, Адилетти колуна алып олтурду. Апа, апа, деп онтоп, оозунан ысыт дем чыгып, Адилет Адемини бекем кучактап алган. Кичинекей болуп, эне мээримин, жылуулугун издеп жатат. Байкушум жаны ооруп жаткандай өзүнө бекем кучактап алды. Нургазы да ордунан туруп Адилетке жакын келди.
Дарысын ичирип, түнү менен уктабай, үчөө таң атырганга чейин жанында болушту. Ой, адеми кыз, ыйлаттың го мени, деди Нургазы күлүп. Пияз абдан ачуу экен, деди Адеми да күлүмсүрөп, көз жашын арчыды. Ошол учурда экөө тең бир маалда бычакка кол сунуп, Нургазы байкабай Адеминин колун кармап алды. Ой, кечиресиң, бычагымды бул жака коюп алыптырмын, деди ал дароо кызарып сүрдөп. Өзү да таң калды. Буга чейин эч качан кыз баланын алдында мынчалык ыңгайсыз абалда калган эмес эле. Азыр болсо кичинекей кыздан уялып, денесине жылуулук жүгүрүп, эмне кыларын билбей турду. Сыйлайм аны. Ошон үчүн ушундай болуп жатат окшойт, деп ичинен ойлоду. Адеминин да бүт денеси муздап кеткендей болду. Күлкү келбесе да күлгөнсүп, экөө бири-биринен уялып, бирок сыр алдырбаган абалда турушту. Нургазы этке туз сээп, кургатылган татымдардан кошуп, газдалган суу куюп, пияз, уксус, анан бир кибини арчып салып, баарын жакшылап аралаштырды да, үстүн жаап муздаткычка салды. Ошол маалда Адилет атасынын жанынан кетпей, уктабай ары-бери чуркап жүрдү. Адеми менен Нургазы сыналгы көрүп отурушкан. Адеми ичинен барсамбы деп ойлонду. Ордунан турайын дегенде эле Адилет мойнуна асылып, эже, кетпечи, деп ыйлап жиберди. Айласыздан Адеми ордунда отуруп калды. Нургазы болсо таптакыр кыймылдабай, кенебей олтура берди. Ыңгайсыз абал экөөнүбүз тең оор тийди. Акыры Адеми шылтоо таап ашканага чыгып кетти. Эртеси баары жолго камынышты. Ал жакта 2 күн түнөк керишмек. Унааларга отуруп жөнөп кетишти. Биринчи унаада Саадат чоң эне, Адилет менен Адеми артта, алдында Нургазы айдап баратты. Экинчи унаада Камчыбек аялы, уулу, кызы менен келе жатты. Шаардан чыгып талаага, андан ары тоолорду көздөй жол улашты. Тоо артынан тоо созулуп, барган сайын калдайып, кыймылдабаган, бирок ичинде 1000 сыр катылгандай сурдуу, табышмактуу көрүнөт. Бадалдар, арча карагайлар, анда-санда үйүлгөн таштар, түркүн куштар менен жаныбарлар баары кошулуп, көздү куйкулжутуп, жанды сергитет. Кыйла жүрүшкөн соң, түш маалында катар тизилген 3 боз үйгө келип токтошту. 10 чакты тай байланып турат. Ылдыйда тоонун бир капталында капкара бол койлор жайылып жүрөт. Кырларда болсо эчкилер таштан ташка секирип, оттоп жүрүшөт. Унаадан түшкөндө эле өткүн жаан шып этип жаап өттү. Жайлоонун абасы салкын. Батыштан соккон шамал бетке уруп, ала булут күндүн жүзүн жаап алган. Ысыкта чарчап келгендердин көңүлү жайлана түштү. Боз үйдөн Нургүл жеңе чыгып, жылуу тосуп алды. Ал Саадат эненин иниси Төлөгөндүн келини болчу. Эжем келиптир го. Келиңиз эже, деп Саадат энени кучактап тосуп алды. Ай, Адилет чоң жигит болуп калыптырсың го. Келиңиз депутат бала, деп Нургазыга тамаша ыргытып да өттү. Келдик жеңе, келдик. Жайлоодо жүрүп жашарып кеткенсизби? Деди Нургазы да жылмайып. Кайдагыны айтасыз? Эртең мененки сууктан бетим жарылып кетти. Мыскылдабай эле коюңуз, деп тарыныч кылгансып күлүп койду. Саадат эне баш болуп, чоң боз үйгө кирип орун алышты. Дасторкон жайылып, нан, каймак, сары май коюлду. Адемилер алып келген таттуулар да тизилди. Адеми ордунан туруп, жашынчаларды туурап салат жасай баштады. Колунан келишинче Нургүл жеңеге жардам берип жүрдү. Ошол маалда сырттан Нургүл жеңенин жолдошу Бусурманкул кирип келди. Ассаламу алейкум, эжем келиптир го. Алтын эжем, өзүмдүн эжем. Ай, садага болоюн, караанымдан кагылайын жалгызымдын уулу, деп Саадат эне эки бетиненөө учурашты. Нургазы менен Бусурманкул да кучакташып көрүштү. Камчыбектер менен кол алышып, жылуу саламдашышты. Нуке, 18дегидей кычыраган жигит бойдонсуң го, деп тамашалашып, муштумдарын түйүп, бири-бирин жеңил каккылашты. Өзүнчө сакал коюп, чоң ата болуп калдысың го, деп каткырышты. Саадат эне жылмайып, бул экөөнүн кылыгы карыса да калбайт турбайбы, деп күлүп койду. Ал өзү менен ала келген кымызын куюп, баарына сунду. Мына, ата баланы карап койгулачы. Нукенин кичинеси эле бир уруп кичирейтип койгондой, деп Бусурманкул дагы тамашага салды. Ооба, деди Саадат эне. Ынжыктыгы да, боорукерлиги да өзү. Адилет болсо коркконсуп көзүн алайтып, Адемиге жабышып алган. Келчи, учурашалы, дешсе да, ордунан жылбай койду. Көрдүңбү? Сени көрүп менин уулумдун да жүрөгү түшүп калды го,
деп Бусурманкул күлүп жиберди. Чыгып сакалыңды алып келчи. Көрдүңбү? Сени көрүп менин уулумдун да жүрөгү түшүп калды го, деп Бусурманкул күлүп жиберди. Чыгып сакалыңды алып келчи. Сыртта кой союлуп, казан асылып, эт кайнап жатты. Камыштан токулган чийдин үстүндө аппак жумурткадай тоголок куруттар жайнап, кичинеси да, чоңу да аралаш тизилип турган. Кечки тамактан соң түн кирип жатарга камнышты. Жарык жок болгондуктан ортодо чырак үлпүлдөк күйүп турду. Адилет көзүн алайтып, жарыкты тигиле карап, колу менен кармагысы келип улам-улам кыбырайт. Бир маалда Нургүл жеңе комуз алып кирип, чертип, катыра ырдап кирди. Үнү ушунчалык сонун, уккан сайын уун келет. Шаңдуу отуруш болуп, кол чаап, Нургазы кайра-кайра ырдатып суранып отурду. Ошентип жайроодогу биринчи түн узакка созулду. Эртеси Адеми эртелеп туруп, Нургүл жеңеге жардам берип, уйсаап, тамак ысытты. Экөө бат эле тил табышып кетишти. Сүйлөшүп отуруп, бири-бирин жакындан таанып да алышты. Нургүл иштин майын чыгара билген, шайыр, өткөн кеткенди кызык айтып, каткырып күлдүргөн жан экен. Анын жүрүм-турумун карап отуруп, Адеми илгерки кыргыз келиндерин элестетти. Тамакка турарда Адилет ойгонду. Эч кимге көнбөй, уйку сураган бойдон Адемини чакырып, мойнуна асылып алды. Апасы кылып алыптыр, деди Нургүл жылмайып. Ооба, турса Адеми. Мени караганы кирген болчу, неберем ээлеп алды, деди Саадат эне да күлүп. Адилет Адемиге абдан көнүп калган эле. Адеми анын жүзүн жууп, тамак берип, чогуу айланып жүрдү. Ат минип жайлоону аралап келели деп, Нургазы менен Бусурманкул мултуктарын асынып жөнөп кетишти. Адеми болсо Нургүл жеңе менен Саадат чоң энени өзөндүн жээгине алып барды. Суунун муздактыгы тиш кашатып, денени зыркыратып жиберет. Тунуктугу ушунчалык, ичиндеги балыктардын жай сүзүп жүргөнүн даана көрөсүң. Күн шооласы тийгенде суу жылтырап, баарын ачык көрсөтөт. Аябай чоң таштар кудум бирөө атайын тизип чыккандай, бири-бирине жарашып көз жоосун алат. Жээктеги майда түрлүү таштар менен гүлдөр сары, кызыл, көк, ак түстө жайнап турат. Андан аңкыган жыт, кайталангыс, башка эч жерден таппайсың. Бул кооздукту көрүп, ата-бабаларыбыз ушундай ыйык жерлерди сактап, бизге аманат кылып калтырганына ичиңден ыраазы болосуң. Адеми Нургүл жеңе менен каткырып күлүп, Саадат чоң энени айланта сейилдетип жүрүштү. Кумдуу жерге барып, буттарын кумга көмүшүп, топурак кечип, терең дем алып, кечке жуук боз үйгө кайтышты. Нургазылар болсо андан мурда эле келишкен экен. Алар коён, кекирик атып келишиптир. Боз үйгө аз калганда асмандан өткүн катуу нөшөр төгүлүп, жаап өттү. Саадат чоң энени ортого алып шашышып, кыз болбой калгырлар, деп күлүп калды. Эже болуңуз, азыр суу болобуз, деп Адеми да күлүп үн кошту. Ай кызым ай, жаш кезде баары керемет көрүнөт экен, деп Саадат эне жылмайды. Баары шашылып боз үйгө кирип кетишти. Эшиктин алдында жамгырга колун тосуп, жай жылмайып турган Адемини Нургазы тешетиктеп карап калды. Анын кээ бир кылыктары, ар сөзгө жылмайып жооп бергени, сылык сыпаттуу назик мүнөзү баягы Тургунайды эске салды. Бир кезде группалаштар менен жайлоого чыкканда, жааган жамгырга колун тосуп, кубанып карап турган Тургунай көз алдына тартылды. Маанайы бузулуп, өткөн күндөрү эске түштү. Жаштыгында кетирген каталарына ичинен өкүнүп, жүрөгү сыздап турду. Ошентип ал түнү да ошол жерде түнөп калышты. Түн бир окумда Адилеттин онтогон үнүнөн Адеми ойгонуп кетти. Жанында жаткан бала денеси ысып, деми кысылып жаткан экен. Жарык жок. Эмне кыларын билбей Адилетти колуна алып олтурду. Апа, деп онтоп, ысык демин чыгарып, бала Адемини бекем кучактап алган. Кичинекей жүрөк эне мээримин, жылуулукту издеп жаткандай. Байкушум жаны ооруп, коркконсуп, аны кое бербей кармайт. Нургазы да ордунан туруп экөөнүн жанына келди. Даарысын ичиришип, түнү бою уктабай, үчөө таң атканча жанында болушту. Бала эзилген сайын Адеми да кошо эзилип, аны өз баласындай көрүп, мээримин төгүп жатты. Муну көргөн Нургазынын ичи жылыды. Адемини барган сайын артык көрүп сыйлап баратты. Үчөөнүн сыртынан байкап турган Саадат эне ичинен жалынып, Кудайдан Нургазынын багына ушундай кызды жазуусу сурап, бата кылып таң аттырды.
Эртең менен Адилет тынч уктап калды. Жанына жата калып, Адеми да көз ирмемде уйкуга кетти. Чак түштөн өткөн соң шаарды көздөй жол алышты. Бир аз уктап ойгонгондо Адилет өзүнө келип калган эле. Баары жакшы дем алып кайтышты. Ошондон кийин Адеминин жашоосуна кичине болсо да өзгөрүү кирди. Күндөр бир калыпта өтүп жатты. Акинай да бейтапканадан чыгып үйүнө келген. Ал Адемиге өзүнө чак келбеген кийимдеринин баарын берип абдан кубантты. Экөө базар аралап, жаңы кийимдерди алышып, Адеминин чачын жасалгалатып, кырктырып боеп берди. Адамдын көркү чүпүрөк деп бекеринен айтылбаса керек. Кандай болсо да Акинай шаардык кыз да. Кийимди жакшы тандачу эмеспи? Адемини көзгө дароо урунгандай өзгөрттү. Адеми өзүн жеңил сезип, жашоого башкача көз караш менен карай баштады. Ал эми Нургазы болсо күндөн күнгө жаш кызга болгон сезими күчөп, акыл эси менен күрөшүп жүрдү. Кечинде келгенде Адемини көрүп, "Адеми, аябай өзгөрүп кетипсиң го, зорго тааныдым" деди. Акинай эже, айлантып кийимдерди алып берди", деди Адеми уялып. "Аябай жарашыптыр. Болгону узун чачыңды кыркпай эле койсоң болмок", деп кошумчалады Нургазы. "Сен аял кишинин ишине аралашпа. Адемиге жакты болду. Сенден эч ким сураган жок", деп Акынай кескин сүйлөп, колундагы пияласын көтөрүп, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Кийин Акынай, "Адеми, окууңду ушул жактан угант. Мен жардам берем", деди. "Эже, апамдын жанында болгум келет", деп жооп берди Адеми. "Кийин турмушка чыксаң эмне кыласың?" "Билбейм. Аны да көрө жатарбыз. Апам азыр 2 иним менен жалгыз". "Атаңчы?" "Үйлөнүп алган". "Эркек затын жек көрөм", деди Акынай оор үшкүрүнүп. "Менин да атам чоң кызматта иштечү. 10-15тен аял алды. Ойноштору да толтура эле. Апам байкуш түнү бою ыйлап чыкчу. Жашы жете элек кыздарды да алып келип", деп үнү калчылдап сөзүн уланта албай калды. "Ошондон кийин атамдай адамдарды жек көрчүмүн. Жашоомо да катуу таасир этти. Бирок Нургазы такыр башкача көрүнгөн. Мен аны чын жүрөктөн сүйдүм. Артымдан ээрчигендердин бирин да тоготпогом. Бардык жаштыгымды, ишенимимди бердим. Ал болсо алдады". Көзүнө жаш алып, колдору питиреп, ширеңкесин күйгүзүп, тамекинин түтүнүн ичине катуу жутуп жатты. Адеми да өткөн күндөрүн эстеп көзүнө жаш алды. "Бизде да ушундай", деди ал жай үн менен. "Күндө уруш талаш. Атам көп ичип, апамды, бизди көчөдө кубалап жүрүп күнөтчү. Апам байкуш кандай болду экен? Атам азыр башка аял менен жашайт. Ичимен күйүп кетем". "Түшүнөм, баарын түшүнөм", деди Акынай. Аябай кеч болуп кетти. Мен эс алганы кетейин", деди ал ордунан туруп. "Жакшы эс алыңыз. Эгер менден өтүп капа кылган болсом кечир". "Жок эже, баары жайында. Рахмат сиздерге. Бирок бул кубанычтуу күндөр да көпкө созулган жок. Кем багалды төө үстүнөн да ит кабат дегендей, Адеминин кайгы капарсыз күндөрү да узакка барбады. Окуунун ачылышына аз гана убакыт калган эле. Адеми күн сайын апасын, инилерин, мектебин эстеген сайын бир кубанып, бир сагынып жүргөн кез эле. Бирок Нургазы менен Акынай аны таптакыр кетиргилери келбейт. Акынай болсо күнү бою Адеми менен сүйлөшүп, алаксып жанынан чыкпайт. Ал эми Нургазы бир күн көрбөй калса эле кусаланып, ичинен сагынып калчу. Колун кармабаса да, жанында жүргөнүн, көзү менен көргөнүн эле жечүтүү деп ыраазы болуп жүрдү. Чак түштөн ооп, кечке жакындап калган маал. Адеми менен Адилет сыртта отуруп балмуздак жеп жатышкан. Ошол маалда Нургазы капсынан эле келип калды. Адаттагыдан эрте. Үнү башкача, кабагы салыңкы, көңүлү чөгүп турганы дароо билинди. "Адеми, кандайсың?" деди жай гана. "Жакшы, рахмат", деп жооп берди кыз. Адилет чуркап барып атасына жабышса да, Нургазынын көңүлү буга да толо бербеди. "Адеми, мен сенин айдың тарапка бара жатам. Жүр, сени да алып кетем. Бүгүн эле кетебиз", деди күтүүсүздөн, үнү чечкиндүү. Адеми эч нерсеге түшүнбөй таң калып калды. "Бүгүнбү? Азырбы?" деди шашкалактап. "Ооба, азыр". Экөө үйгө киришти. "Адеми, кийген кийимдеримди жыйнап ал", деди Нургазы. Ошол маалда ашканадан Саадат чоң эне менен Акынай чыгышты. "Кел балам, бүгүн эрте келипсиң", деди Саадат эне. "Ооба апа", деп жооп берди Нургазы көзүн ала качып. "Адеми, сен тезирээк кирип даярданып чык", деди Акынай.
Кыз башын тырмап эч нерсеге түшүнбөй бөлмөгө кирип кетти. Эмне болду экен? 5 күн бар эле го кетишиме. Бирөө жаман айттыбы? Же жакпай калдымбы? Деп ичинен ойлонду. Анан, ай мейли, эмне болсо ошол болсун, деп кийимдерин салып чыкты.